Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz Nexia mashinasini benzin nasosini almashtiruvni ko'rsatib o'taylik. Bu yerdan sidenani oldi жаққа ko'tarib, ошол arqa sidenaning tubida shunday benzin nasos turgan bo'ladi. Benzin nasosni chiqarib olamiz. Açıp жаңы benzin nasos qo'yamiz. Benzin nasos to'lib qolganda же жақсы иштебей қалғанда алмаштырыш керек болады. Benzin nasostun жақсы қарап, бренд benzin nasosтордон қойсоқ жақсы екен. Не дегенде бұл қытайский benzin nasostор көпчүлүгү заводской иштебей калат экен. Сондуктан интернеттен карасак, ошо бренд benzin nasостор болот, ошодон коюп койсок жакшы. Азыр мына жаңы benzin насос алдык. Бирок мынау кытайский меден алдым. Эми коюп көрсөк иштешин билебиз. Бул устайыкта көпчүлүк учурда бул насос мындай коробкасы же өзү көрүнүшү сулуу көрүнгөндө ушундай идиштер менен кээде иштебей калат дейт. Заводской иштебей калат дейт. Бренд гарантиясы менен насос алыш керек экен, же болбосо жөн эле кытайский насостун арзан коюп коюш керек экен. Мынтип эскисин алдык дагы, эми жаңысын коя алабыз. 200 га түштү. Мындай болгон фильтри болот экен. Насостун өзүнүн фильтри. Бул мусорларды өткөзбөй ошо бензин насоско косуп турат экен. Бирок чирик болот экен да. Россиядан келген чирик болсо керек, бензин насос как положено электрический болуп, мындайча айтканда суу насосто эле окшош болгондуктан бактын ичинде бензин калбай калса, бул пустой иштейт экен дагы. Эми benzin насос күйүп калышы мүмкүн. Ал эми мынау фильтрдин өзүнүн дагы эмеси болот экен. Мен муну атайын алдым эле башка жаңы. Бирок фильтрдин ичинде ушундай фильтри болот экен. Фильтрдин benzin насостун ичинде өзүнүн ошо мындай фильтри болот экен. Бул памперс деп коет экен бизче. Мындай фильтр болот. Булардын өзүндөгүсүн сеткалары чоңураак болот экен, белки памперсине караганда. Benzin насосту коюп, мына арка жагында ушундай резинкасы болот экен. Дагы резинкасын коебуз. Андан соң мындай benzin насосту ошо кармап турган эле болот. Бул жагында штекер болот экен. Үстү жагында штекерди сайып темирди катырып алабыз. Ошондой резинаны кармап турган темир болот. Андан кийин
Mashinani enesine salıp koyuyoruz bakıma. Baktın içinde turab nasos деген ушул болот экен. Анткени чындан да бактын ичинде турат. Бактын ичинде бензин насос турабы эле деп ойлондум эле. Ал жерде шлангысы кирип, ошол жерден бензинди соруп берет. Benzin насос алмаштырам дегендер ушундай үйдө эле өзүңүздөр алмаштырып алсаңыздар болот. Бензин насосту салдык, эми катырып жатабыз. Ушундай карасак аябай көбөйүп кетти. Видеону кесип алып койдук. Көп жерлерин бензин насосту ушундай катырып onu күлүшөт. Ар биринин бири ушундай эле болуш керек. Ушундан кийин бул жагынан нарактан келген шланги. Шлангаңыз эскирип калган болсо, жиби бар жакшы шланга алып, 1 метрдей шланга алып койсоңуз, ал кийин дагы керек болуп калышы мүмкүн. Бензиндики атайын. Бензиндики атайын ошонун жиптери бар. Прошный неме болот. Ошондой шлангысын ошондой катап коебуз. Ошо шлангыдан бензин атып берет моторго. Бул жактагы штекери бул эме электрический ток берип турат. Ошол штекерди сайлагандан кийин күлүштү бурганда ошол штекерден ток келип бензин насос иштейт. Урматтуу достор, рахмат көңүл бурганыңыздар үчүн. Бир аз болсо дагы ушул тема боюнча бөлүшүп кетейин дедим. Кимдир бирөөгө ушундай пайдасы тийген болсо, фейсбуктан лайк басып, подписка кылып бизди колдоп кетиңиздер. Дагы да жакшы видеолорду чыгарабыз. Саламатта болуңуздар.